36 метр пасля. Biz aldık ошону тегиздедик, бирдей бирин алып келдик да. Ушул жерде bir 40 техника 6 ай иштеген. Келечекте ушул бир типтеги мындай үйлөрдү жасап берип, анан элге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Азыр ушул жерлердин өзүнүн ар бир жаранга 5 соткуктан жер берилген, 6 соткуктан жер берилген. Биз эгер азыр ушундай долбоорду даярдатып элге сунуштап алсак, ар ким өзү келет да, бирөөсү кичинекей үй салат, эптеп салат, такса менен салат, анан мына жак бир башкача бир мындай айыл типтеги болот. Биздин оюбуз, максатыбыз келечекте ушул Кеңсай массивин мына шаардан алып чыгып туруп бир жаңы Ош шаарын куруу болуп атат да. Промзона ушул жерде мына жакшы ишкерлерге ушул жерлерди берип, шарт түзүп берип ушуларга, анан элибизге дагы ушундай кылып туруп шарт түзүп берип атат. Жерди көздүн карегинде сакташ керек. Ар квадрат метр жер. Мынандай ишкана ачам, завод, фабрика, элге пайда кылам дегендерге, пожалуйста, барбы жерибиз ошондой проектисин көрүп, мына проектini көрдүк. Не деген проект? Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча келечекте атайын техникалык кеңешме өткөздүк. Шаардагы тиешелүү мекеме ишкананын жетекчилери менен ушул мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Шаардык мэрия 2018 жылы атайын токтом чыгарып, урматтуу президентибиздин ушу региондорду өнүктүрүү жылына карата жарлык чыгарган негизинде биз ишкерлерди колдоо максатында ушу шаардык мэрия биринчи этабында 25 гектар жер бергенбиз, экинчи этабында дагы 10 гектар жер бергенбиз, жалпы ушу 35 гектар жерге ушул текстильный фабрика ишин баштаганда, мына 2 жылга жетип жетпеген убакыттын ичинде булар ишин кызуу алып барып атат экен. Мына өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Мына 2020 жылдын октябрь айында шаардын күнүнө карата ушул 6 зданияны Кудай буюрса ишке берүүнүн астында турушат. Бул жерде биринчи этабында 4,5 миң адам жумуш орду менен камсыз болот. 2021 жылга чейин жыл ичинде ушул курулуш башталган курулуштарды толук кандуу бүтөт буюрса 11 миң адам жумуш орду менен камсыз болот да. Бул биринчиси. Экинчиси ушул Кеңсай массивинде шаардыктар үчүн атайын жер участоктору берилген да. Бул жерде 3125 шаардыктар үчүн турак жай куруу боюнча жерлер берилген. Бүгүнкү күндө архитектуралык документтери бүткөн 2177 жаран ушул толук өздөрүнүн документтерин алганда. Эми келечекте бизде мына өзүңүздөр күбө болгондой шаардын ичинде жер тартыш болуп атат. Турак жай маселеси мындай оор болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул жерде промзона кылып, анан ушу жарандарыбызга дагы бир мындай ыңгайлуу шарттар түзүп берели деп атайын шаардык мэрия ушу Акбашат ишканасы менен сүйлөшүп, ушул келечектеги Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча проекттин долбоорун даярдатканбыз да. Бүгүн мына биринчи кеңешме өткөздүк. Биз банктар менен да сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Атайын турак жай куруу департаментине тапшырма берип, ушундай элге ыңгайлуу шарттар түзүү боюнча
тапшырма берилген. Мына азыр 150 квадрат метр үйдүн мына проекттин долбоору даярдалды. 120 квадрат метр, 180 квадрат метр. Эми мындайча айтканда ошол ар бир жаран 6 сотиктен жер алса өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, заказына жараша биз келечекте ушул департамент аркылуу бизге кимдер кайрылса үйүн куруп беребиз да. Экинчи биз анализ кылып чыктык да. Эгер ушул өздөрү кура турган болсо, толук ушул 150 квадрат метр үйдү толук ушул проект менен кура турган болсо, мына эсептөөлөр менен атайын тактап чыктык. $320 тегерегинде болот экен да. Биз атайын мына ушул компаниялар менен сүйлөшүп атабыз. Даяр ушул азыркы заман талабына жооп берген курулуш материалдар менен курабыз. Бул элге дагы мындай ыңгайлуу шарт болот. Мындай инфраструктура да жакшы болот. Анын ичинде ушул курулган үйлөрдүн ичинде бүт канализация да тартылат, ошол санузелдер да ичинде болот. Анан ушул биз мына заводду курган балдар менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буюрса ушул Кеңсай массивине ушулардын эсебинен центральный канализация тартылып атат. Электр энергия дагы Кудай буюрса толук ушулардын эсебинен курулуп атат. Анан эң негизгиси мына газ дагы тартылып атат да. Мындайча айтканда ушул Кеңсай массивине бүт шарттар түзүлүп берет. Бул мына 1 жыл 2 жылдын ичинде боло турган иштер болуп атат да. Эми мен дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына сиздер аркылуу ушул Кеңсай массивинен жер алган жарандарыбызга кайрылат элем. Ушул келип биздин турак жай куруу департаментине келсеңиздер, мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер биз менен иштешебиз десеңер, мына ушул долбоорду көрүп, эгер жактыра турган болсо, анан эл эң негизгиси макул боло турган болсо, ушул биз ушул ишке киришибиз керек болуп турат да.